боюнча мен биринчи жолу выступать этип атам. Надеюсь, что жеткиликтүү кылып мен силерге wellness-тин кандай пайдалары бар, дегиле wellness-ти эмне үчүн ичиш керек, анан косметиканын ичинде бул wellness эмне кылып жүрөт, ошолор жөнүндө айтып берем. Биринчи жолу ушундай школага, биринчи жолу вообще Oriflame компаниясына келген биздин коноктор болсо, колуңарды көтөрүп койсоңор, мен көрүп алсам. Молодцы, кол чабуулар. Аябагандай бүгүн бизде залда жаңы келген конокторубуз көп экен, значит силер мени тааныбайсыңар, да? Таанышабызбы? Атым Абдрахманова Чачкей Абдрашидовна, Ош областынын Кара Суу районунан болом. Компания менен партнер болгонума ровно 2 жыл болду. Бүгүнкү күндө званиям директор в открытой квалификации золотого директора. Семейный иштейбиз бул жумушта. Жолдошум, менин бизнес партнерым, менин биринчи директорум Мирбек Айдарбеков менен уже как 1,5 жыл болду биз башка эч кайсы жакта иштебейбиз. Мен 2 жылдан бери, жолдошум 1,5 жылдан бери биз индивидуальный предпринимательдербиз. Москвада основной ишибиз дагы Oriflame, кошумча ишибиз дагы Oriflame. То есть келген адамдарга Oriflame'дин мүмкүнчүлүгүн айтып атсаң, эже жакшы экен, бирок сиз өзүңүз основной кайсы жерде иштейсиз деген вопростор берип калат да. Ошон үчүн сразу айтып коеюн, мен основной ишим Oriflame. Анан подработкам дагы Oriflame. Wellness деген бул, то есть да кыскача айта кете турган нерсе, 2 жылдын ичинде менин жетишкендиктерим бул 2 чет мамлекетке барып бекер саякаттап келдик. Хорватия мамлекети жана Турция мамлекетине абсолютно бекер жана өмүркан көрсөткөн биз үчүн компания тарабынан төлөнгөн акчалар эсептеп көрсөңүздөр бир семьяга 280 000 акча кеткен. Никогда бул в жизни мен чөнтөгүмөн төлөп барып келмек эмесмин, если даже чөнтөгүмдө ошол акча болгондо дагы да. Ким өзүнө позволяет? 280 000 акчаны позволять этип за границага бара аласызбы? Молодец. Значит, бизде канча акча болсо дагы биз бара албайбыз, себеби бизде ошончо акча болгондо биз темселеп Москвага келмек эмеспиз, туурабы? Давайте по-честному, туурабы? Ошондуктан мен компанияга келип, компаниянын мүмкүнчүлүгүн укканга чейин мен дагы бардык силерге окшогон адамдардай эле туш менен помада сатпайм, мен барбайм дегенмин. Себеби мен 12 жыл башка жакта жакшы иштеш дегенмин да. Бирок ушундай школага келген сиздер азаматтарсыздар. Себеби сонун ушундай темаларды уктуңуздар, эми сиздер ушуну гана жайылтырышыңыздар керек да. Биздин компанияда баягы косметика, ароматтардан тышкары wellness деген аябай сонун правильное питание, витаминдер бар. Бул каяктан келип кошулуп калган да, туурабы? Косметика менен витамин это вообще несовместимо. Мага биринчи келгенде ушуну айтканда түшүнгөн эмесмин, эмне үчүн деп. Көрсө, компаниянын основательдери Роберт жана Йонас Афьокингдердин чоңу, Йонас жүрөк оорулуу. Ушул Стикстен деген профессордун кардиохирург, аябай дүйнө жүзүндө болгону 2 ушундай күчтүү, знаменитый, чоң ачылыштарды жашаган профессорлор болсо, ошонун бири ушул Швециядан чыккан Стикстен деген кардиохирург. Түшүнгөн болсоңуздар, бул жүрөктү алмаштырган пересадка, легкий, сердце кылган врач. Эмелестетиңиздер да, канчалык назик операция да. Ошол хирургдун клиникасына барып жатып калат дагы, анан ушул Стикстен менен таанышып, ошондо биринчи жолу wellness коктейлин попробовать этип көрөт. Бул коктейлди эмне максатта чыгарган? Бул Стикстен аябай успешно операция кылат дагы пациенттердин, бирок операциядан кийин өзүнүн пациенттери көп жоготууга учурай башташат. Вроде бы успешно болду, эмнеге мындай болуп атат деп аябай баш катырат дагы, ушул өзүнүн командасы менен мондой 150ден ашкан ученыйларды собирать этет дагы өзүнүн командасы менен изилдей баштайт. Изилдей отуруп, менин пациенттериме дейт, ушундай бир нерсе ойлоп чыгарыш керек дейт, чтобы питательный болуш керек дейт, при этом легкий болуш керек. Послеоперационный адамдарды билесиздер, аябай алсыз болот. Аларга өтө легкий тамак керек. Бирок ошол легкий тамак требовать эткен, организм требовать эткен витаминдерди жеткиликтүү кылып жеткизип бериш керек. Аны үчүн эмне кылыш керек? Ошундай бир суюктук нерсе, бирок питательный нерсе ойлоп чыгарыш керек болот дагы командасы менен. Ушундай Швециянын Игилёса деген кыштагында биринчи жолу биздин wellness коктейлдери жарык дүйнөгө келип төрөлгөн экен да. Анан
коктейльдеринин составында аркага бир неме жылдырып турсаң эми карагыла. Роберт Афьонкинге ошол витаминди берет, коктейлди берет, чото өзүндө жакшы улучшенияны сезет. Анан экөө сүйлөшүп отуруп калганда айтат: "Сен мага эмне бердиң эле?" дейт. "Мен чото тез поправлять еттим." Дегенде өзүнүн коктейли жөнүндө, өзүнүн ачылышы жөнүндө айтат. А Швецияда врачтардын эки обязанности бар экен. Биринчи обязанности в общем бир нерсе придумывать этип чыгыш керек экен, ачылыш жасаш керек экен да. Ошону менен адамдарга жардам бериш керек экен. Бул ошол ачылышты жасады, эми айтат ушуну распространять этип адамдарга жардам бериш керек. Wellness эсиңиздерде болсун, сатуу максатында чыккан продукция эмес. Бул адамдарга жардам берүү максатында чыгарылган продукция. Ошону чыгаргандагы бул кантип таратышты жер жүзүнө билбей аткан убагы болот. А финансово тоже. Афьокник Йонас, да? Бул бизнесмен, бул Oriflame компаниясынын основатели. Бунун компаниясы ошол кезде уже 40тан ашык мамлекетте иштеп аткан болот. Анан отуруп айтат, бул бизнесмен да сразу айтат: "Давай экөөбүз дейт шериктеш болобуз. Сенин продукцияңды, wellness продукцияларын менин компания Oriflame аркылуу жер жүзүнө таркатабыз" дейт. Элестет дейт. Бир эле каталогко кошкондо одним разом 40тан ашык мамлекетке тарайт. Это очень выгодно, правильно? Бир эле каталогтун бир эле листин кошуп койду, wellness продукциясын 40тан ашык мамлекетке кетти. Ошентип анан кийин компания Oriflame'дин каталогуна wellness продукциялары кирип калат. Афьокник лично 10 жыл разработка кылганга $100 миллион ашык расход кылган, чтобы вложить эткен, чтобы ошол нерсени распространять этип изилдеп чыкканга да. Эми азыр караңыздар. Один момент чечкеде азыр 92ге чыкты ошол Йонас. Да, Йонас Афьокник, компания Oriflame'дин основатели, азыркы күндө 92 жашта, чыккан сонун дедушка, золотая конференцияларга, бриллиантовый конференцияларга до сих пор өзү келип, ар бир лидер менен учурашып, сахнада өзү лично куттуктайт. Бели мындай эмес, түп-түз чыккан туфлиге, костюмге, формада. Биздин анча-мынча 60 жаштагы 40тан жашыраак да. Кийинкиси. Кстати, один момент. Биздин wellness продукциялары ушуга окшогон 10дон ашык сертификаттарга ээ. Мен ар бирин называть этпей эле коеюн. Эң негизгиси GMP деген международный стандартка жооп берген, печатталган. Бул высокий стандарт эмес, бул высочайший стандартка жооп берген продукциялар гана ала алат. Анча-мынча жер жүзүндөгү продукциялар бул печатты алганга курбу жетпейт. Биздин компания Oriflame'дин wellness продукциялары именно GMP деген штамп менен обладает, так что кимдир бирөө сиздер менен ушул тема боюнча спорлошо турган болсо, если ал грамотный адам болгон болсо, бир эле сөз менен түшүндүрүп койсоңуздар болот. Мисалы мен айтам, GMP деген штамп сага знакомо дейм. Дей турган болсо, значит, ол продукцияда ошол штамп бар дегенде эле ал адам унчукпай калат. Себеби анча-мынча жөнөкөй продукцияларга ал печать берилбейт. Кийинкиси, биздин wellness продукциялардын ичинде, коктейлдердин ичинде ушул өзүбүз эле колдонуп жүргөн натуральный продуктылар бар. Бирок өзүбүз колдонуп жүргөн десем мен адашасыз туурабы? Биз мында цветная капуста, козгарын деген нерселерди бир жылда бир эле жейбиз, Мисалы ошондой эле мына цветная капустаны жебейбиз деле да. Биз ону коркуп кетебиз, мээ деп коебуз. Именно ошондой, потому что кээ биркибизге жыты жакпаган болсо, кээ биркибизге вкусу жакпай калышы мүмкүн. Биздин коктейлдердин ичине ошол нерселердин бүт бардыгын кургатып, сонун ароматизатор кошулбаган, сразу айтам, натуральный. Ошол нерселердин бүт бардыгы кошулган. Кийинкиси, wellness продукцияларынын ассортиментине эмнелер кирет? Бу жерде женский, мужской пек. Бул пек боюнча азыр дагы токтотулуп айтам. Буну сиздер отдельно алып ичсеңиздер дагы болот. Коктейлдер, батончиктер, тырмакка жана чачка специальный мондой витаминдер жана биздин балдар үчүн детский wellnesстер. Кийинкиси, эми караңыздар, коктейль, суп, суп еще. Өткөрөр. Пек, да? Көрдүңүздөрбү мына чоң энени? Тоонун башында жашаган чоң энелерге дагы биздин лидерлер салып,
Бул жактан. Азыр ушундай сонун зарой болуп жүрөт. Биздин wellness pack'tin ичинде нондой 4 витамин бар. Капсула. Бул экөө омега 3. Рыбы жырдын ичиндеги витамин. Рыбы жыр экөөнү алмаштырбаш керек. Бул эң таза деңиздин түбүндөгү баягындай чоңоюп калган балыктардан эмес, 20 күн болгону жаралгандан баштап 20 күн болгон жанагындай кичинекей чабак балыктардан майынан алынган рыбы жыр. Себеби чоң балыктардыкынан алса, ал таза болбой калат экен да. 20 күндүк чабак балыктардыкы бул эң таза болот экен. Бул баягындай жаман нерселерди али жеп успеть этелик кезинде алып калат экен да. Бул болсо бул астаксантин. Именно астаксантин биздин кожабызды ичинен восстанавливать этип турат. Уккансыздарбы? Өлгөн тери клеткалары эч качан восстановление болбойт дегенди да. Да, туура восстановление болбойт, бирок ичкериден биз витамин бере турган болсок, ошолордун өлүүсү азаят экен. Себеби бунун составында балыр бар. Водоросли деген уккансыңарбы? Ким японский ресторанда иштеген? Иштенсер, чука сарада дегенде жүрөгүм түшүп калган мен биринчи киргенде жашыл эле балырды жей беришет экен да. Себеби ол балыр өтө пайдалуу экен. Байкап көрсөңүздөр, Корея, Япония, деңиздин жээгинде жайгашкан мамлекеттерде адамдар кеч карыйт, да? Себеби алар море продукты жешейт, балыктарды жешет, водоросли жейт, ошон үчүн териси кеч карыйт. Биздики мына тоо жакта жашагандарда, деңизден алыс жакта жашагандар терибиз тез кырыш болуп, тез картаябыз, тиштерибиз дагы эрте түшөт. Туурабы? Мындай эле Кыргызстанды эле алып көрсөңүздөр, чоң алай жакта жашагандар, да? Аябай тоолуу жерде жашагандар биринчи карыйттагы тиштери бат түшөт, да? Басымдуулук болот да, себеби деңизден канчалык деңгээлде алыстыкта турат. Ошондуктан бул балырдан жасалган составына черника кошулган, ошон үчүн кара свет да. Бул зренияга дагы аябай пайдасы чоң. Рыбы жыр өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, зрение үчүн дайыма бизге рыбы жырды предлагать этет да. Серый бул мультивитамин комплекс. Составында 12 минерал, 10 витамин бар. Железо, цинк, кальций, калий дегендер барбы, Биз ону аптекадан отдельно алып ичебиз, Или ар түрдүү фирмалардыкын бирден. Бул жерге бизге компания комплекс кылып туруп, ошону бир мындай пакетикке салып, биздин удобствобуз үчүн чыгарып берген. Ушундай пачкада 21 пакетик болот. Бул 21 күнгө ылайыкташтырылган, себеби биздин каталог 21 күн иштейт. Туурабы? 21 күндө алып иче турган болсоңуз, ушул 4 витамин сиздин организмиңиз требовать эте турган суточный дозаны берет. Анан не үчүн берде бир эле витаминди чыгарып койгон эмес да, женский, мужской болуп отдельно бөлүнгөн. Себеби эркек менен аялдын организми эки башка экен. Эркектин организми требовать эткен витаминди аялдын организми көп өлчөмдө или аз өлчөмдө требовать этет экен да. Мисалга алсак, аялдардын витамин пекте железанын граммы көбүрөөк. Байкап карасаңыздар, дозасы көбүрөөк. Байкап карасаңыздар, анемия деген оору аялдарда болот, эркектерден уга элекмен. Туурабы? Себеби биз бала төрөйбүз, бала эмизебиз, ошондо бүт жана витаминдерибиз, немелерибиз бөлүнүп кетет экен да балагачы. Ошон үчүн бизге эркектерге караганда организмге көбүрөөк нерсе требовать этилет экен. Ошон үчүн бирөөнү эле алып иче бер дебестен, компания ошону дагы бирден изилдеп чыккан экен. Элестетсеңиздер, аялга мынча грамм железо, эркекке мынча грамм. Аялга мынча грамм цинк, буга мынча грамм цинк деп туруп, өзүнүн суточный дозасына жараша чыгарып берген да. Кийинкиси өткөрөр омега 3 жөнүндө айттым, мозго кантип неме кылат айттым. Коктейлге коюп койсоң, коктейлдин эң пайдалуу жери бул биздин ичегилерибиздечи, ичегилерибизде. Мындай элестетиңиздер, мен айтып турам, ичегилерибиздин ичинде түкчөлөр болот экен да. Мындай васинкалар деп коет экен, түкчөлөр. Жана биз туура тамактанабыз, туура эмес тамактанабыз, түнү саат 12-де 1-де мантыны жеп туруп жапталабыз, Бай бечара сиңире албай, бай түкчөлөргөчү толо берет экен, түкчөлөр жабылып калат экен да. Анан бизде уже кровообращение жакшы жүрбөй калат экен, кан айлануу. Баягындай сыр чайнекке чай койгонсуздарбы? Сыр чайнектин түгүн чайкабай кое берсең, түгүнөн накип толуп калат го, билесиздерби? Точно ошондой болуп туруп, биздин кан тамырларыбызга дагы накит топтоло берет экен. Именно биздин wellness коктейлдер ошол накиттерди, ошол түкчөлөргө толуп калган биздин шлактарды жууп тазалап кетет экен дагы, баягы васинкалар, түкчөлөр ачылып туруп, биздин кан айлануубузду жакшырат экен.
давление, сахарный диабет деген оорулар неден келип чыгат? Бардыгы кан айлануунун начарынан келип чыгат, туурабы? Кан айлануң начарлаганда сенин каның жүрөккө жакшы айланбай калгандан анан сердечный приступтар болот. Анан кийин сенин жанагы каныңдагы сахардын көтөрүлүп кеткенден сахарный диабеттер чыгат. Именно менин өзүмдүн апам сахарный диабет менен былтыр күзүндөсү ооруп калыптыр, бизге айтпаптыр. Билишпейт эми Арифоймдо ушундай бар экенин. Где-то 3-4 ай өткөндөн кийин биз билип калдык дагы. Мен билип калып, ошол витаминди коктейль экөөнү кошуп туруп апама салдым. Салып, күнүнө 2 жолу ичесиз дедим. 2 шейкер, ну то есть 2 порция. Потому что мен кааладым, чтобы көбүрөөктөн ичип туруп тезирээк сакайышын да. Буну канчалык ичсеңиздер деле зыяны жок. А жана пакетикти бир эле пакетик ичесиздер. Ошондой деп салдым. Бир 2 ай ичкенден кийин барып Бишкек анализин жөнөттү, түшүп калыптыр деп келди сүйүнүп. Дагы 1 ай өткөндөн кийин барып туруп, уже 90 күн болуп калды да, 3 ай болуп калды. Биздин бир курс өзү 4 каталог деп коебузго 90 күнгө барабар да. Мен лично апамдан 90 күндөн кийин результат алганмын. Кандагы сахардын уровени адамдардын, обычный адамдардын уровени менен бирдей болуп калыптыр. Ошондон бери уже мына 1 жыл болду, толук 1 күн дагы үзбөй апама Кыргызстанга салып турам. 1 күн дагы үзбөй апам ичип турат. То есть мен бул өзүмүн көз астында көргөн результат да. Кийинкисинде бул коктейль менен азыр жүрөк ооруган, бөйрөк ооруган, боор ооруган бүт ушундай жана өзүн слабый сезип жүргөн, иммунитети слабый ошондой адамдар азыр сонун результаттар болуп атат. Дагы эң негизгиси көптөн бери балалуу болбой жүргөндөр. Же болбосо вообще балалуу болбой жүргөндөр биздин көз астыбызда ушудан результат алып, алды уже балдарын көтөрүп биздин катарыбызга келип калышты да. Себеби уялбай эле айтып берейин, Wellness Pack деген мондой мужскойнун составында селен деген витаминдин дозасы көп экен. А селен деген витамин бул биздин эркектер үчүн эң урукту күчөтө турган витамин экен. Ачык эле айтканда медицинанын уяты жок. Эгерде сиздерде да ушундай тааныштар болгон болсо, бирок бизде балалуу болбой атканда ким виноват болот? Аял виноват болот. Эч качан эркектер виноват болбойт, потому что они не хотят признавать. Ошого алып келип, просто туура маалымат берип, не то что балалуу болгонго, өзүңүн деле организмиңди восстанавливать эткенге ушул жардам берет деп экөө кошо иче турган болсо, организмдеги тазаланып, ушул витаминден көпчүлүгү азыр балалуу болуп атат. Если тааныштарыңыздар болсо, бир нерсе себептей айтып келип уктурсаңыздар болот да. Бизге компания удобный болсун деп, эмне үчүн бул немени айтып атабыз да, витаминди айтып атабыз. Биз азыр бизнес деп атабыз, акча деп атабыз, башка деп атабыз. Биз ушул витаминдер аркылуу бул жерде товарооборот создавать этишибиз оңой. Эгерде биз ушул витаминдерди өзүбүз алып иче турган болсок, бул бизге товарооборотко бал бонус берет. Азыр личный балың 150 жасашың керек, чтобы командаңдан товар алышың, доход алышың үчүн деп айтылды, Өмүркан сонун кылып айтып кетти. Бул биз айлык алышыбыз үчүн личный 150 балл жасашыбыз керек. 150 балл бул примерно 6000 рубльдин тегереги. Бирок биздикилерге жаңы келгендерге ушундай десем, кээ-биркиси мен да айткам биринчи келгенде, кайсы жинде 4200 витамин ичсин дегем да. Түшүнбөйсүң да, потому что бир-эки каталог 150 балл кылганда сенин номериңе акча жазылганда мага отургузуп эсептеп берген да. Эсептеп бергенде кийинкисин эме кылып, мындай болгон. Сеттен. Жок, аны койбой эле тур, азыр мен эме кылып турам. Коктейль менен пекти ала турган болсоңуздар, бул Life Plus деген программа. Life Plus'тун немеси бар эле. Life Plus деген программа. Биринчи каталогдон сиздер өзүңүздөр келип жазылдыңыздар, вы как консультант имеете право 20% скидкага. Туурабы? 4200 рубльга аласыздар. Бул биринчи каталог. Да? Бул сиздерге 100 балл берет. 21 күн ичесиздер. Туурабы? Экинчи каталог 4200. Мен просто азыр скидка мындай 150 баллдыкын эмес, 150 баллдыкын эсептеп атам. Бул дагы сиздерге 100 балл берет, 21 күн ичесиздер. Үчүнчү каталогдо дагы 4200 аласыздар.
100 bal berет, 21 күн ичесиздер. Эми 4-чү каталогга келгенде сиздерге абсолютно бекер берет дагы, бирок 100 балын кошо берет. И дагы 21 күн ичесиздер. Эми караңыздар, 4 каталог. Бул деген 84 күн. Туурабы? 21 күндө. Сиздер алып атасыздар командаңыздарга 400 бал. Төлөгөн акчаңыздар 12.600. Эми бөлүп көрүңүздөр. 12.600'дü сизде 84 күн чыгасыздар.